Assalamu alaikum. Анда эмесе алдыңыздарга биринчи стендапчыны чакырайын. Улукбек Төлөмүшев. Кандайсыңар? Кандайсыңар? Менин атым Улук, жашым 31-де. 31 жаш бул баягы же жаш эмес, же улуу эмес, бир ортодогу нито возраст экен. Чынбы? Мисалы үчүн гаишниктер байке дейт азыр, ошого сүйүнүп каласың. 2003-төр брат деп. Жаш кыздар болсо папама окшош экенсиз дешип. Вообще түшүнбөйсүң, кимисине движение кыларың билбей. Аялым отурат деп коюшу. Анан 29 жашымда чоң стройка баштагам. 2 жылдан бери чоң атамдай эле болгон стройка салып келатам. Бүтпөйт. Азыр строительдердин баасы ушунчалык кымбаттаптыр. Асмандын башын сүйлөшөт. Андан көрө кээ бир жумуштарды мен өзүм кылайын дедим, YouTube'дан үйрөнүп эле. Өткөндө бир кафель чаптадым. Кашайып полдукун стенага чаптап салдырдым. Стенаныкын полго чаптап салдырдым. Унитазга ысык сууну кошуп салдым. Аз билбей атам кандай кылып кайра баштан жасайын деп. Андан көрө строительдерге эле төлөсөм болмок. Негизи эле стройка кылып атып, баягы арыктай баштадым. Строительдер байкадыңар элеми, о шымын артып түшө берет. Отурганда көрүнө берет го. Ал атайын эмес экен. Чак эле шым менен стройка кылабыз, кандай арыктап кеткенибизди билбей, өзү эле анан белиң кирип кете берет экен стройка кылгандачы. Стройка кылгандан бери бая баняга көп бара баштадым. Биринчи жолу пилинг алып көрдүм. Мен денемди бир казан жышыгандай жышыды да. Бирок денемен казандагыдай эле кирлер чыгат. Анан азыр эркектер байкадыңарбы, акыркы жылдары аябай мындай душевный, анан назик болуп бартабыз эркектер. Мен досторман эмелер пайда болуп баштады. Мне мучное, жирное нельзя дегенчи. Жыга эле чапкым келет да ушуну. Мурда билесиздер да, аталарыбыз баягы буудай, камаз, көмүр жөнүндө сүйлөшчү. Азыр биз достор чогулсак эле, брат, соны жыттанасың го, аяктан алдың болуп эле. Тиги аталарыбыз армия жөнүндө сүйлөшүп атса, биздин балдар азыр PUBG жөнүндө айтып берет бири-бирине. Канча киши мени атышып атат. Мурун мен ата-энем үйгө келип, действительно нормально кырылышчу. Үйгө келгенде апам атамды кызганчу, сенин жанагы менен бийлеп, анан аны карап деп, реальный кырылыш болчу да. Азыр мен аял менен үйгө келгенде бир чычкандын куйругундай эле кырылыш. Сенин жана биз мафия ойноп атканда мени өлтүрүп салдың деген. Мына эркектер ушунчалык слабый болуп бартабыз, идиш киргизеткенден коркобуз го азыр эркектер, Азыр мен уже эме болуп калдым, ушуга эле куя берчи деп. Чай ичип бүтсөң, чайың бир аз калган, микс кылып шорпого куя берчисине. Кола куя бер дейм. Аялыңан коркосуң, кирдеткенденчи. Негизи эле 90-жылда төрөлгөн балдар мындай кордук көрүп чоңойдук, байкадыңар, бир авторитетибиз жок го мындай. Кичинекей кезде мындай ата-энелерибиз телевизор көрсөтчү эмес. Азыр балдарыбыз телевизор көрсөтпөйт, ортодо калып кеткенбиз го. Мурда атам уктап жатканда мен үйгө акырын кирип барчумун кухняга, шурулдатпай чай ичип. Азыр үйдө кичинекей балдар уктап атканда акырын кухняга кирип барып жатып алам. Мен уктап атканда кыздарым бетиме ойнойт болду. Аялым кыйкырынып сүйлөшөт телефон менен. Кошуна перфораторун иштетип баштайт. Вообще 90-жылдагылар биз мындай кордук көрүп эле келатабыз негизи, ачыгын айткандачы. Же бетибизге сакал өспөйт, 2000-жылдагы балдардай болуп. Же боюбуз кыска, түшүнбөйсүз. Ошол сиздер менен Улукбек Төлөмүшев болду. Чоң рахмат. Улукка кол чабуулар. Келгиле, анда эмесе кийинки биздин стендапчыбыз алыскы Талас областынан келген Султан Бейбарс.
Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Бир кол чабып коюңуздар. Мен атым Султан Бейбарс, мен Таластан болом. Таластан бир жакшы жаңылык менен келдим сиздерге. Таласта наконец-то аэропорт салынып бүттү. Бир кол чабып коюңуздар. Биз таластыктар буга чейин көкөлөп жүрчүгүл эми конкретно учабыз. Биз эми фасолго дарыны самолет менен чачайын деп атабыз. Анан обедти Дубайда ичип, ужинди Вьетнамда, бирок кечинде келип калайын деп атабыз Таласка. Бирок биздин самолет жете эле эместе алып болот. Биз теппен жүрүп көмүп калганбыз. Анан биздин самолет мындай необычный болот да. Биздин самолеттин башынан баштап аягына чейин Adidas деп жазабыз. Мындай 3 полоскасы менен. Бизде эконом класс деген болбойт вообще. Бизде баары VIP болот, а то кырылышып кетебиз. Анан биздин үй бүлөдө жакшы бир уюубуз бар. Породистый мындай күнүнө 30 литр сүттөн берет. Ошодон урук алып калалы. Бизде кийин жакшы сүттөн алып жашайлы десек кашайып 4 жолу эркек туду, бука туду. Эми 5-чи жол эркек тууза атын уй болсун деп коеюн деп атабыз. Анан мен 30 жаштамын, үйлөнө элекмин. Бирок 30 жашка чыгып мен бир нерсени түшүндүм. Мага көрсө орус кыздар жагат экен. Аябай удобный экен. Калың төлөбөйт кезиң, макыр дегенди түшүнбөйт экен. Бирок баягы када салтты сактап бир эне сүтүн берип коеюн деп атам. 5 литр белая рекадан. Анан ата-энеме келип айттым, ата-апа, ушундай орус кыз менен сүйлөшүп атам десем, апам каршы болуп атат. Атам жото интерес кармап атат. Бишкекте жашаганым 15 жыл болду. Бир нерсени түшүндүм. Силерге деле сезилеби, мындай космопарктын алдында бактылуу адамдар баскандай. Мындай проблемасы жок. Точно космопарктан келип түшөңүз. Эч жака шашпаган, колунда ити бар. Сум жака келсең колунда ити эмес, моюнда кирити барлар жүрөт го. Телефонду рассрочкага издеп жүргөндөр бар деле. iCloud'ун чыгарып аткандар. Анан шаарда байкап атсаңар, татуировка тарттырган кыздар аябай көбөйдү. Татуировка деген сөздү айта албаган кыздар деле тарттырып атат. Баяда автобуста кетип баратып, бир эжеге эже бутуңузда татуировкаңыз сонун экен десем, бул татуировка эмес, бул варикоз дейт. Ошо мен негизи орус кыз менен сүйлөшүп атканымды айтайын деп эле чыккам, жото көп сөз болуп кетти окшойт. Таласка аэропорт салынды, келип туруңуздар, чоң рахмат, орубаңыздар. Бул жигит биринчи жолу чыгып атат, аябай катуу кол чаап, жүрөгүн түшүрүп салбагыла, макулбу? Алыскы Тажикстандагы кыргыз айылдан келген жигит, Жергетал деген айылдан келген Абдумуталип Махматов. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Менин атым Абдулмуталип. Жашым 22-де, атым 82-де. Мен мурун биринчи Бишкек келгенде орустардын орусча сүйлөп жүргөнүн көрүп, мен да буюрса 5 жыл Бишкекте жүрсөм ушундай сүйлөп калам го деп ойлойт элем. Азыр болсо Нурлан Насип, Самат Эркинбековдордун орусча сүйлөгөнүн көрүп, ал оюмдан кайттым. Мен биринчи келгенде могу кыздарга вообще сүйлөй албайт элем. Анан мисалы университетте дагы группалаштарыма 1 жыл бою сүйлөй алган эмесмин. Анан могу старсабыз да кыз болчу, ага дагы WhatsApp'тан эле жазып койчумун. Азыр Кудайга шүгүр өзгөрүш бар, голосовой сүйлөп калгам. Мен азыр Бишкекке келип, бир аз орусчаны түшүнүп калдым. Анан орусчаны түшүнгөндөн кийин эле сразу жаштыгымда түшүнбөй көргөн мультфильмдерди көрүп чыктым. Ошо жанагы Маугли деген мультфильм бар эле го, ошондо Джунгли деселер мен ойлочумун. Джунгли бул Мауглинин байкеси го депчи. Көрсө алты кой турбайбы? Анан баары эле iPhone дегенде мен деле iPhone алгам. Анан iPhone алгандан кийин бир жума Play Market'ти издегем iPhone'дан.
Ошол рахмат. Кыргыз стендап эмге берсин. Алыскы Жергеталдан келген, эми кийинкибиз Алматыдан келген. Биринчи жолу кыргызча чыгат. Негизи орусча стендапта азыр жакшы орду бар. Арсен деген жигитти тааныйсыңарбы? Бирок кыргызчасы анчалык эмес экен. Алдын ала айтып коеюн, эмес экен. Экен. Арсен мына ушундай кыргыз стендап, мындай ушундай кыргызча билбегендерге ушундай мотивация берип сахнага чыккысы келип аткан үчүн биз да кубанабыз. Арсен Алтыбаев! Ассаламу алейкум, кыргыз элим, кандайсыңар? Менің атым Арсен. Адым айтып тұрғандай эле городской балакаймын. Жемне, айылдык Арсенди көрдүңөр беле? Айылда мына Абдумуталип, Кыргызстанда балдар мени тортик деп айтышат. А мен ушунча городскоймун, мен тортик эмес, мен макаронсмун. Кыргыз тилди билиш керек. Мен мен профессионалмын, брат. Бирок кыргыз тилим абдан эле слабый. Мен кыргыз тилим көчөдөн таяк жеп калбаганга жетет. Уруш баштаса, койгула жигиттер, койгула. Сөз менен чечели. Бир жолу ушинтип деп айтсаң, макул. Сөз менен чечели. Айт. А мен ага даяр эмес болчумун. Пофиг, бей гөрү уже. Кыргыз тилди билиш керек. Ошол мен кыргыз тилин үйрөнөйүн деп чечтим. Кыргыз тил курска барам деп. Кыргыз тил курстар кайда тапса болот? Никогда не видел кыргызский за месяц деп. Кыргыз, даже если тапсам дагы кыргыз тил курстар. Элестетсеңер, досторум менен отурам и бир моментте, ладно, Джиги, кыргыз тил курсуна кеттин. Дейминби? Бул деген позор да. Ой, позор дедимби? Уят. Зато кыргыз тилим магазинге киргенде идеальный. Магазинге кирсем эле пакет QR рахмат деп чыгам сразу. Кыргыз тилди билиш керек, кыргыз тилди билиш керек. Кыргыз тили үйрөнүүгө бир мотивация, бул кыргыз кинематограф. Мүмкүн алар жакшы кино. Кыргызча билсең жакшы кино, наверное. Анан кыргыз тили үйрөнүүгө дагы бир мотивация, бул YouTube'дагы видеолар. Кече YouTube'га кирсем, бир видео чыгат. Ташиев жестко айтып салды. И мен билбей отурам, мен айтып салды экен. Муш мен жөнүндө айтты. Муш мен уже иноген болуп калдым. Кыргыз тилди билиш керек. Анан жети ата деген тема бар экен. Айылдагы ошкалар сурайт постоянно, жети атаны билесиң деп. Жети атаны билесиң? Мен жети эмес, мен даже бир атамды билчү эмесмин. Анан айылда сурайт экен, сен кимдин баласың деп, кимдин баласың? Мен постоянно, мен Лиранын баласымын деп айтчумун. Анан билдим, атаң айтышың керек экен. Апамдан сурасам,
Апам, сенің атаңдың аты Караван Бек дейді. Караван Бек, жоқ мен Лераны басым деп қалайыншы, пожалуйста. Караван Бек. Ошол үчүн мен отчеством Караван Бекович. Паспортта ушундай эле жазылат, Арсенбек Караван Бекович деп. Мен ошол үчүн мугалим эч качан боло албайм уже. Элестесеңер окуучуларым. Арсенбек Эу! Жети атаны билесизби? Мен 2 жыл бою Алматыда иштейм. Алматыда кыргыз тилин дап кылам, иногда дедимби? Кээде. Бирок алар мен кыргыз тилим идеальный деп ойлошот. Идеальный дедимби? Кереметтүү. Бирок бул Алматыда гана иштейт. Кордайда иштебейт экен. Кордайда границада турсам, очередте апама чалып мындай: "Апам, мен 1 саат ичинде келем, переживать этпеңиз." Переживать этимби? Сарсаңа болбоңуз. Ошентип айтсам, жанында бир жигит, сени казакча акцентмен сүйлөп атырсың дейт. Дагы бир жигит мага айтат: "Жок, ал казакча эмес, ал кыргызча акцентмен сүйлөйт." Маңкурт билет. Менде ошол, назарыңызга чоң рахмат. Арсенге кол чабуулар. Google переводчик менен сүйлөшкөндөй эле отурдуңар окшойт, Келгиле, анда эмесе жантан бери бизде жалаң жигиттер чыгып атат. Бул кыз бул жака биринчи жолу чыгат. Ошон үчүн катуураак кол чаап тосуп аласыңар деген ишеничтемин. Гүлзина Талантбекова! Саламатсыздарбы? Атым Гүлзина. Чоң рахмат. Жашым 32-де. Мен бул жака бир аз арманымды айта алайын деп эле чыктым. Коркуп атам силерди күлдүрбөй эле ыйлатып аламбы деп. Мен жашымды укканда 30дан ылдыйкыларчы, мындай мени аянычтуу карашат да. Бул келип деле калыптыр. Бир аз чыдап койсо пенсияга деле аз калыптыр. Жашоонун деле кызыгы кетип калса керек депчи. Мен айтам да, негизи жашоонун кызыгы 30дан кийин башталат. Жашоонун гүлү 30дан кийин ачылат десем, ишенишпей карашат да, бул да ансыз келген көнтөт да калыптыр депчи. Ден соолук үчүн бирөөнү таап ал дешет. Мен ушу такыр ишенбейм да, ушу бирөөнү тапсам эле ден соолугум оңолуп кетеринечи. Тескерисинче кыздардан угуп калам. Тиги шумшуктун айынан жүрөгүм ооруду, башым ооруду, нервим короду, тиягым ооруду, биягым ооруду депчи. Мен деген мышыгым бар. Жөнөкөй эле мышык. Аты деле жок, мышык деп эле айтабыз. Мага окшоп эле жөнөкөй тамактардан жеп эле чоңойгон. Нан берип койсом нан жеп, кесме берип койсом кесме жеп. Азыр карасам да элдер күчүк мышыктарын эркелетип, укмуш эле бага баштаптыр да. Мындай ветеринарга алып барып, мүнөздөп тамак берип. Мен деле мышыгымды коем, ушундай эле аяп коеюнчу деп магазинден китикет алып келип бердим. Аны жеп алып акушум күптүү болуп, аш кыла албай, кайра кекирип, мен да зарна болуп жебей калдык ошондон кийин китикет. Жигиттер iPhone берген, 101 роза гүл бат-баттан алып турган кыздар, сырыңар эмне деп ошону айтып калачы мага. Женская солидарность деген болуш керек, аялдар бири-бирибизди колдошубуз керек, кечке эле самсы жеп жүрө беремби? Мисалы, мен деле бир клубника в шоколаде жегим келет. Рахмат.
макаронсыз жегим келет. Мен болсо эң эле кымбат алган белегим бул обручальный шакегим экен, анда өкүл атам салып кеткен. Мен деле бирок балдар талашып мушташа кеткен. Жайында көлгө эс алганы барганда такси байкелер болчу. Анан деген, мындай ар бир райондордочу, жаңы конуштарда мындай бир магазин болот го. İçine girsen içi karаңгы, сатуучунун деле маанайы жок. Анан товарлар деле азайып калган, анан кирип келгенде мындай аяп соода кыласың го. Багыш ушу жакында жабылат го. Банкрот деле болот го депчи. Болбосо өзүң карызга жаздырып аткансың жалдырып. Анан деген биз кыздар бир аз башкача принципте жашайбыз да. Бизди мисалы таарынткан жигитибизге кайтып бара беребиз. Көзүбүзгө чөп салып койсо деле кечирип коебуз мейли депчи. Анан бирок тырмагыбызды жаман жасап койгон мастер өлдү. Эч качан ага кайтып барбайбыз. Анан өзүмө бир лайфхак ойлоп табылдым. Бутума атайын тар бут кийим алып кийип атам. Жок дегенде жумуштан чарчап келгенде ошону чечкенде ошодон рахат алайынчы деп. Чоң рахмат. Көптөн күткөн кыргыз стендап концерт эми Бишкек шаарында 15 октябрь Кыргыз драма театры. Башталышы 18:30. Билеттер концерт кечи сайтында сатылууда.